бул жашоодо ар кандай мындайча айтканда чыгармачылыгыңа мындай тоскоолдук кылгандар да болот, колдоо көрсөткөн адамдар да болот. Сизди көрүп алып эле мени эч ким тоскоолдук кылбаган окшойт деп ойлоп атпайбы? Эми ар кандай адамдар болот. Болот, Андай адамдардан болгону да жакшы да. Эмнеси менен жакшы? Эмнеси менен Алар дегенде, тоскоолдук кылып атпайбы? Эмнеси менен жакшы алар? мындай ошондой адамдарды көргөндө мен, значит, туура жолдо бараткан окшойм, ошого мындай бут тоосулар болуп атат окшойт деп да мындай Алар сизди бийиктен көргөн адамдар да? өзүмө мындай кайрат берем да, мотивация берипчи. Анан кийин колдоо көрсөткөндөргө да мындай түз эле мамиледемин. Бут тоосуларга деле мындай түз эле мамиледемин. Эми башта мындай бир аз таарыныч неме болчу да. Эми тоскоолдуктар болгондо мындай кээде адамда нервтенип, мындай ачууга берилип, мындай кээде мындай немесин таштай бериши деле мүмкүн да. Андай учурда эч качан таштабаш керек. Канчалык тоскоолдук болсо, значит, сен туура жолдо баратасың. Болбосо эмне кереги бар дейсиз тоскоолдук? Көп миллионерлерде, көптөгөн мындай успешный адамдардын китептерин окуганда деле, алардын өмүр баяндарын окуганда деле ошондой немелер болгон да. Жыргап жетип калышкан жок. Сразу эле мындай жыргап жетип калган жок. Бут тоосулар болгон, тоскоолдуктар болгон, ошону кыйынчылыктарды жеңген сайын ал ого өтөр мындай күч алып, дем алып, ошондой ийгиликтерге жетишкен да. Андай тоскоолдуктарга эч качан мындай көңүл түшүрбөш керек, сынбаш керек, мындайча айтканда. Только алдыга эле кете бериш керек деп неметем да.